Урматтуу кыргызстандыктар, мына Каракол шаарынын эли бүгүн эртеден бери ушу баары тең Баткенде болуп аткан иштерге абдан бир кайгыруу менен кабыргасы кайышып келип, колунан келген жардамын көргөзүп атышат. Мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, 1.406.000 сом акчалай, андан сырткары бир фура тамак аш, азык түлүк чогулду. Бизге аманат болуп тапшырылды. Кудай буйрса биз ээсине жеткизип беребиз. Бул аманатты мамлекетибизде тынчтык болсун, элибиз аман болсун, баарыбыз биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, Кудай буйрса бул күн дагы өтөт. Мамлекетибизде тынчтык болсун, өнүгүү жолуна жакын арада түшөбүз деген ишеничибиз чоң. Бар болуңуздар. Урматтуу Каракол шаарынын тургундары, бүгүн мына жапатырмак ушул баарыбыз четте карап турбастан Каракол шаарынын тургундарына ушундай биздин азык түлүк, андан сырткары кийим кече акчалай мына жардам берди. Жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз эли биримдикте көп кыйынчылыктарды жеңип келген. Алдыдагы да ар кандай кыйынчылыктар болуп калса, аны да буйрса жеңебиз. Кыргыз элибизде тынчтык болсун. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. О жерде мындай да, бу биздин кыргыз эли ар дайым бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарган. Биз бир мушундай түйүлүп, ушул тетиги алыстагы Каракол Кыргызстандын бир бурчунда, Баткен экинчи бурчунда ушул бизге кол салган душмандардын тилеги таш капсын. Биздин кыргыз өнүгө берсин. Булардын катыгын Аллахым берсин. Кудай бизди колдосун. Бардык жерде ак жеңет, ак ийлет сынбайт. Биздин элдин иши алдыда болсун. Кыргыз эли өнүгө берсин. Аман барып аман келгиле. Жакшаны, Эле общий сүрөткө түшүп калма.